Акыйкатчынын кызматына 8 талапкер атсалышаары кечээ парламенттин тармактык комитетинин жыйынында белгилүү болду. Анда өзүн тааныштырган талапкерлердин арасында мурдагы 2 жолку омбудсмен Турсунбек Акун дагы бар. Ал 2012 жылдан 2018 жылга чейин иштешим керек деген ой менен кайрадан талапкер катары атсалышмай болгон. Эске салсак, криминалдык авторитет Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда абактан бошотууга ходатайство берем деп иштегенине 5 ай боло элек жатып кызматынан бошотулган эле. Буга чейин эл аралык аренада Кыргызстандын акыйкатчы институтунун аброюн жогорулаттым деп эсептеген Турсунбек Акун бул ирет ошол баштап койгон иштерди улантмакчы болгон. Кызматтан кеткенден кийин ошо акыйкатчы институт кандайдыр бир жоюлуп кеткен сыяктуу, как будто жок да. Жоюлуп кеткен сыяктуу ишмердүүлүгү ушундай болуп атат да. Коомчулук да билбей атат. Ошон үчүн ошол акыйкатчы институтунун ошо чөгүп кеткен аброюн кайрадан эл аралык деңгээлге чейин ошо А статусун алып, коомчулуктун арасында карым-катнаш өтүп, президент менен, өкмөт менен, баардык бийлик структуралары менен карым-катнаш иштешип, ушу бир адамдын укугун коргоо үчүн бир чоң, катуу, бекем туруп берген, щит катары туруп бергенге аракет кылабыз да. Буга чейин жалаң мугалимдик кесипти аркалап келген Мурат Жетимишбаев болсо, өзүн көптү көргөн адам катары бул кызматка татыктуумун деп эсептейт. Акыйкатчы болуш үчүн юридикалык билим эмес, тажрыйба маанилүү дейт ал. Коомдогу көйгөйлөрдүн баарын манжа менен санап чыгып, ушул терс көрүнүштөр менен күрөшөм деп убада кылууда. Бакиев бийлигинин тушунда Ак Жол партиясынын саясий кеңешинин активдүү мүчөсү болуп көпчүлүккө таанылган. Муну эч качан унутушпайт да. Болгон. Мен коммунистик партиянын учурунда эле, Советтер Союзунун учурунда эле бийликке келгем. Мен бир топ президенттер менен иштештим. Керек болсо Абсамат Масаличтин учурунда, Турдакын Суалиевдин учурунда ошол кезде иштегенбиз. Жанакы партияларга кирип ал жагы иштелген. Анан бул мындай да. Азыр болсо саясатта айранды үйлөп ичип калганбыз. Азыр эч кандай партиянын мүчөсү эмесмин. Талапкерлердин арасында жаш болсо да карапайым элдин укугун коргоо боюнча тажрыйбасы жетиштүү Атыр Абдрахматова акыйкатчылык кызмат үчүн 5 кадамдан турган программасын даярдаган. Анда мамлекеттик бийлик менен жергиликтүү органдардын ачык жана таза иш алып баруусуна шарт түзүүнүн механизмдери каралган. Кылмышты моюнга алдыруу үчүн абак жайларында кыйноо иштери болуп келет. Бул көрүнүш менен күрөшүү үчүн буга чейин түзүлгөн кыйноолордун алдын алуу борбору менен биргеликте иш алып баруу жагы да программада камтылган. Бардыгыбыз билебиз, бизде кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор түзүлгөн. Акыйкатчы институту менен ушул улуттук борбордун кыйноолордун алдын алуу боюнча ишмердүүлүгү окшошуп кетет. Ошол себептен ушул эки мекеме бири-бири менен кызматташууну күчөтүп, эффективдүүлүгүн көбөйтүш керек. Ошол себептен 5-чи кадам бул ошол улуттук борбор менен мамилени куруу, ишибизди чогуу пландаштыруу. Андан кийин эгерде эки мамлекеттик орган кошулуп иш алып барса, ушул кыйноолорду алдын алуу боюнча ишмердүүлүк жигердүүрөөк, жемиштүүрөөк болот деп ойлойм. Карапайым адамдардын укугун коргоодо Абдрахматова жарандык коомдун өкүлдөрү менен биргелешип иш алып барууну көздөйт. Ошондой эле акыйкатчынын мыйзамда көрсөтүлгөн укуктарын күчөтүү зарылдыгын белгилейт. Бул үчүн мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү зарыл. Эгерде акыйкатчынын укук бузууларды тапкан учурда мамлекеттик органдарга кайрылуу мүмкүнчүлүгү бар болсо, анда ошол мамлекеттик органдардын кайра акыйкатчыга жооп берип, чара көрүү боюнча милдеттери жок да, көрсөтүлүп алган. Ошол себептен акыйкатчынын ар бир укук бузуу учурунда жосо ошол эле мыйзамдарды өзгөртүү боюнча киргизген сунуштардын баардыгы, талаптардын баардыгы аткарылып, кайра омбудсменге жооптору келген баардыгы ачык айкын болуп, сайтка илинип, ар бир кызыктар адам келип көрүп алганга мүмкүнчүлүк түзүш керек. Ошондой эле омбудсмен аппаратынын иштөө принциптерин өзгөртүү зарылдыгы курч турат дейт Атыр Абдрахматова. Булардан тышкары акыйкатчылыкка Нурланбек Жээналиев, Гүлгакы Мамасалиева, Бакыт Рыспаев, Гүлнара Жамгырчиева жана Канатбек Турганбековдор атсалышууда. Кечээ комитеттин жыйынында жөн гана өздөрүн тааныштыруу менен чектелген. Эртең парламенттин жалпы жыйынында алардын пландарын угууга кеңири убакыт берилет. Андан соң жашыруун добуш берүү болору күтүлүүдө. Андан 51 депутаттын добушуна ээ болгон талапкер жеңишке жетишет. Эгер мынча добушту эч ким топтой албаса, анда экинчи турга эң көп добуш алган 2 талапкер чыгат. Мээрим Ташыбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.